Быйыл Ат Башы районунда 1350 гектар жерге картошкалардын эң мыкты сорттору эгилген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу бир нечеге көп. Жергиликтүүлөрдүн бул өсүмдүккө кызыгуулары тегин жерден эмес. Анткени учурда бизге окшош Өзбекстан жана аралыктары жакын араб өлкөлөрү картошканы Европадан ташууда. Аталган алыскы аймакта жылына 30 000 тоннадан кем эмес түшүм жыйналат. Анын жарымы дыйкандын өзүндө калса, жарымы сатка чыгат. Антишпесе төгүлгөн мээнеттин такыр эле текке кетери бышык. Себеби картошканы сактоочу атайын чоң жайлар жок. Мындай кемтиктен ортомчулар гана пайдаланышып, өстүрүлгөндөрдү текеден арзан баада сатып алышат да, көбүн эсе Россия менен Борбордук Азия мамлекеттеринин муктаждыктарын канааттандырышат. Ат Башы районун жөнөкөй эле мындай тамак аш картошкасын эмес, үрөөндүк картошка өндүрүүчү район кылалы деп чечип отурабыз. Анткени үрөөндүк картошка жөнөкөй картошкадан эселеп кымбат. Эң аз дегенде эле 3 эсе, 4 эсе баасы кымбат болот. Андыктан салтанаттуу кырдаалда мезгил кутучасы салынган үрөөндүк картошканы сактоочу агрологиялык борборго акыркы үлгүдөгү автоматтык заманбап жабдуулар орнотулмакчы. Мунун натыйжасында анда тиешелүү микроклимат түзүлүп, ал өсүмдүктүн өз калыбында сактыларын камсыздайт. Жалпысынан 1,5 миң тоннага эсептелген анын пайдаланууга берилиши менен кошумча ондогон жумуш орундарынын жаралары күтүлөт. Ошондой эле кандайдыр бир деңгээлде кайра иштетүү тармагын жандандырууга түрткү. Кампа салына турган болсо, картошкадан көптөгөн нерселерди чыгарсак болот. Картошкадан чипсы жасасак болот, картошканы крахмал кылсак болот. Ошол бизде кампа жоктугунан байланыштуу картошкаларды сактай албай, эрте сатканга туура келчү дыйкандарыбыз. Ошо эрте саткандыктан картошканын баасы дагы ушундай ар жылдары өзүнүн түшүп кеткен учурлар болгон. Жогорудагы артылыштарга ээ ушул объекттин курулушуна 40 миллион сомдун сарптуулары эсептелген. Эгер эмгек ыргагы өз нугуна жүрсө, элеттиктер чыдамсыздыгына күчүшкөн ал октябрь айында калк кызматына коюлмакчы. Ноу-хау деп койсок болот, жаңы талаптагы. Баягы постоянный кампа ауыстыргандан кийин Кудай буйрса ага да жетишебиз. Ар бир дыйкандын өзүнүн маркировкасы менен штрих-кодун коелу деген максат коюп атабыз. Андан тышкары ошо Ат Башы картошкасы деп өзүнчө мешоктордун упаковкасын дагы ошо таңгактоосун да карап чыкканбыз. Айыл чарба министрлигинин билдирүүлөрүндө Ат Баштагы кампа же агрологиялык борбор өлкөнүн дагы 40 районунда курулат. Аларда ар бир жерге гана мүнөздүү өзгөчө өсүмдүктөр жана алардын үрөндөрү сакталып, баалары көкөлөгөнүндө чет жакаларга экспорттоо мерчемделген. Ал эми мындай жагдайда дыйкандын маңдай терине шайкеш кирешелүү болору шексиз. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат Башы району.